О, прямой эфир. Прямой эфир. Так, кире тұрғандар бар екен, кире тұрғандар. Енді будет отображаться. Bir kişi girdi. Так, бөлішіп қойыңыздар, 2 кişi girdi. Эркин Байке, ассаламу алейкум. Выхода не остается. Приходится, Эркин Байке, каждое уголовное дело теперь будем вот так вот заставлять люстрировать и судей призывать именно к порядку. Так, 8 человек, уважаемые друзья, урматтуу достор, бөлүшүп койсоңуздар, эфирге көрүкчүсүн Улан Куатов, салам алейкум, бөлүшүп койсоңуздар, сураныч, эфирде көбүрөөк болсун, анан кийин баштайлы, 14 киши азыр эфирде турат, дагы күтө туралы. Так, Кайрат Турдумалиев хочет участвовать. Ассаламу алейкум. Начинай эфир. Эркин Байке, просто начинать эфир с малым количеством, оно шибко потом приходится 10 раз потом переобъяснять, то все, поэтому лучше уже дождаться. Так, Улан Куатов, тема будет, наверное, уже выхода нету, айляджок, с судьями спорить уже стало бесполезно, поэтому путем прямого эфира буду говорить о одном деле. Это тоже дело, которое было девушка, которая была взята под стражу приговором суда, у которой 6 детей, и 7-й ребенок у нее, она на 8-м месяце беременности. Вот по вот этому. Сейчас поэтому эфир мен бөлүшүп коюңуздар, побольше эфир. Аида кандайсың, жакшысың бы? Улан Куатов, салам алейкум. Бактыгүл Мундуза, саламатсызбы? Эрнес Асан, салам алейкум. Эрнес, кандайсың? Эрик Берик, салам алейкум. Нурбек Максутов. Бөлүшүп коюңуздар. Любовь Бондаренко. Эфир буду вести на кыргызском и на русском, так, вперемешку, наверное. Правильно поймите. Потому что основная масса у нас кыргызскоязычная. У меня в ленте кыргызскоязычная аудитория, поэтому мне приходится говорить на кыргызском. Цадиев Мирбек, ассалам алейкум, ва алейкум ассалам, Дильмурат Салимов, ассалам алейкум, алейкум ассалам, Кемболот Бекболотович, салам алейкум, Нурмат Исманов, салам алейкум. Дагы бөлүшүп койсоңуздар эфир менен бөлүшүп койсоңуздар. Эфирдин темасын деген айла жок, бүгүнкү күнү соттор менен чабышып уже мындайча айтканда бар болбой калды. Анан айла жок, ар бир ишти ушундай эфир менен бөлүшөбүз. Андан тышкары мен бул эфирге азыр Замир Жоошевду да чакырам. Биздин бир бөлөк иштер менен деле айтпайын, 2 иш бар. Бул деген баягы процентке берген элдер менен. Саламатсыздарбы? Мына 46 киши болду. Нарис Зиянат Сарамбаев, саламатсыздарбы? Алия Алмазбекова, саламатсызбы, Алия? Алия, абдан рад вашему участию в этом эфире. Конечно, сиз аркылуу биздин президентке жетсе жакшы болот эле, потому что соцсистемасында уже беспредел полнейший кетти. Полнейший беспредел кетти. Мына 51 киши эфирде, сразу баштайсак болот. Урматтуу достор, урматтуу саламатсыздарбы? Барыңарды кечки эфир менен тынчыңарды алып койгон, кечирим сурайм. Уважаемые друзья, я извиняюсь, конечно, что я вечером в эфир вышел, но выхода не остается, как уже бороться с судьями, которым, невозможно уже с ними бороться. Это тот беспредел, о котором. Поэтому единолично по каждому делу буду выходить в эфир и говорить об этом. Камболот, салам алейкум, баштайцан болот, саламатсыздарбы. Поэтому приходится. Значит, у нас в производстве есть, у меня и у Замира Джошева в производстве есть непосредственно одно дело. Это в отношении Исматовой Аиды, которая на сегодняшний день находится в СИЗО номер 1, взята под стражу.
У этой Исаматовой Аиды 6 детей, и она на 8-м месяце беременности. Урматтуу достор, мына азыркы эфирибиздин темасы бул деген Свердлов райондук сотунун бир судьясы Алимбеков беле ошол судьянын акмакчылыгын азыр далилдеп беребиз. Бул деген 6 баласы бар. 7 баласы 8 айлык боюнда бар экен. Ошону алып туруп приговор күчүнө кире электе зали суда кармап туруп камакка олтургузуп атат. Бул иттик, бул акмакчылык. Свердлов район сотунун ошол судьяны бизден азыр Бишкек шаардык сотунда каралат. 4-күнү болот буюрса бул иш. Эми биз Бишкек шаардык сотунун эмесин көрөлү. Бирок иштин мазмуну мындай. Эл ошол келин 370 000 сом алыптыр. Ошол 370 000 сомго проценттердин үстүнө процентти кошуп берип туруп 13 миллион деген бага жеткизиптир. Мына азыр жана айтып атканым Садыр Нуркожоевичке бул жерде бизде бир эми бар. Ошакта ошол Садыр Нуркожоевичтин тарапташтары экен, тарапташтары ошолор жеткизөткө деген ойдой бар. Мына ошол судьяны жоопкерчиликке тартыш керек. Жоопкерчилик бул акмакчылык. 6 баласы бар. 7 баласы курсагында 8 айлык баласы менен алып туруп проценттин үстүнө процент кошулуп ошол кыздын адвокаттарын айткан сөзүн эске албай далилдерди берип атса, ошол келиндин далилдерин берип атса, аны эске албай алып туруп камап салды. Мына ошол жерде адвокат айттыр. Могу ишке бул аял деген процентке берет экен, бул проценттин үстүнө процент берет экен, ошол процент үстүнө дагы процент кошот экен. Ошонун негизинде барын берсе, ошону Свердлов район соту вообще карабай туруп, ошону четке кагып туруп жазып атат. Эч кандай процентке бергени далилденген жок деп. Кантип далилденген жок? Мына мындай азыр мен силерге деген могу жерде угузайын. Мына угуп көрүлө, под процентти берип атат. 4 жумага, бир айга 4 жумага бөлүп коем. Ар жума, например, 20 000 алабы, ошол 22.400 болобу, ошону мен 4кө бөлүп коем. 5600 ар неделе алып келет. Бундайды, мына мындайды под проценти бергенин судья даже эметкен жок. Под процент эч ким доказательство берген жок дейт. Могу жерде ушундай жазууларды ишке тиркегиле деп берсе, ошону четке кагып салып атат. Эч кандай процент жок, бул деген карыз деп туруп, Свердлов район соту акмакчылык кылып туруп, кутулган кишини кайра ит кылып туруп камап салды. Ошол 6 баласы бар, 7 баласы 8 айлык. Мына экинчи да процентке берип атам деген сөзүн жакшы уккула. Ушул иш материалдарында иш курамында ушул бар. Ошону четке кагып туруп, приговор чыгарып туруп, камап салып атат. Канча проценттен берип аттыңыздар эже? Айдагы 10дон башка бирөөлөргө алып берип атам деген 12ден. Мына көрдүңөрбү? Ушундай ит акмакчылыктын бардыгын, Ушул азыр эфир менен колдонуп айтып кетет элем. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары. Силер момундай о тоону сүйлөп, бу тоону сүйлөп, орусча сүйлөгүлө деп туруп аңкылдабай. Ошол жерде момундай бир мыйзам киргизсеңер боло, ушул процентке бергенди банктан же микрокредитный организациялардан гана берилсин деп туруп, ошондой бир мыйзамдарды киргизип, ошол жагын карап туруп, ушул проценттин үстүнө процентке берип аткан элдер, анан кийин ошол проценттин үстүнө процент эле кошуп аткан элдер канча элди, канча үй бүлөнү бузду. Ошону эске алат. Анан кийин акчасы бар да булардыкы, сотторго берет, же ошол жерде туруп булар жаллап аттыр экен, мен тиги Ташиевдин туугандарымын деп туруп, ошентип туруп, соттордун өтүн алып туруп, мына ушундай 6 баласы бар. 7 баласы
жетинчи баласы курсагында жаткан нерсенин бар болот. Вот. Жеңиш Инаятов, запись диктофона не признается доказательством. Оно не признается доказательством, вопросов нету. Но для доказательной базы, для того, чтобы судья мог улицезреть, чтобы в совещательной комнате он принял свое юридическое заключение, принял правильное заключение, он обязан был прислушаться к этому. Потому что этих денег... Ну вот читайте. Мы вам выдали деньги на это, вам дали 300 тысяч сомов. Вы не смогли в срок вернуть, вам уже 350 тысяч насчитали. 350 тысяч насчитали, уже говорят, ты не за 300 тысяч, ты за 350 будешь отдать. Еще месяц просрочили, и вот так вот на 350, и пошло. И в течение 2 лет получается это. Но сама-то женщина, вот, которая дает под процент, ростовщица, вот это, она-то дает же пояснение, что нет, я под проценты не давала. Я под проценты не давала. Это в течение 2 лет они у меня 13 миллионов. Это же надо быть идиотом, уважаемый судья Свердловского районного суда. Это надо быть просто, вот головой надо думать же. Как, если человеку 1 раз не отдали, то как она в течение 2 лет может давать и давать и давать. А это доказательство того, что под проценты давались деньги. И именно под проценты давались деньги. Сумма ущерба-то их много. Кто их заставляет брать? Правильно. А кто их заставляет брать? Жизнь. Им тоже хочется жить. Они тоже хотят детей кормить. 6 детей, думаете, легко кормить, что ли? Дәлел толтыра, мына 4-ші күні, мына Алия 4-ші күні бұл иш қаралады. Бишкек шаардык сотто. Бұл деген ошондо да уже сотторго кирип, мына мен ушун боюнча сотко кирип, кыйкырып өкүрүп, тажалданып ошоктан барып ошол аялдар. Анан кийин башкарма кириптир, силерден камашыңар керек алар деп. Адамгерчилик сапатыңар барбы? Тиякта 6 баласы бар. Мына могу жерден дагы мен азыр чакырып көрөйүн, Замир Жошевду чыгарайын, мына Замир дагы кошулса, бизге Замир да көп нерсени айтып берет эле. Замир экөөбүз полностью ушул ишти алып атабыз. Бул такыр эле беспредельно болуп атат. Вообще эле мына Замир эфирде, Замир да чыкты. Замир, ты в эфире? Да, я в эфире. Добрый вечер. Замир, звук сделай, пожалуйста, своего аппарата. Звук? Слышно вас? Ой, слышно меня, точнее. Замир, я по нашей подзащитной АИДе вышел в прямой эфир. Лицезрел перед этими, что вот эти проценты, которые в течение 2 лет брались, судья убрал, что это не были проценты, это были долги. Я, конечно, все материалы дела у тебя, ты тоже бы по этим материалам дела рассказал бы вообще, законно ли решение судьи Свердловского районного суда. Мен угулуп жатамбы? Вот Замир. Көрүүчүлөргө кутман кеч. Эми бул иш боюнча кыска нуска айтып кете турган болсок, негизи иш туура эмес козголгон, себеби бизде мыйзам бар, башкы мыйзам, конституция, жазык процессуалдык кодекс. Ошол конституцияга ылайык, жазык процессуалдык кодекске ылайык кандайдыр бир жарандык келишимдин гражданско-правовой договор шарттарын аткара албай калса бир жаран, ал үчүн аны камаганга болбойт деп түздөн-түз жазылган, мен атап кеткен мыйзамдарда. Ошондон улам ал аял өзү ошол Аида Исакова мойнуна алып жатат. Уга туура карыз калган. Процентке акча алып жүрүп төлөй албай, үстөк пул кошулуп отуруп өсүп кеткен. Бирок шартым болбой калды, мен мойнума алам деп айтып жатат. Демек бул жерде жарандык тартипте доо арызы менен ошол жабырлануучу Дамира Жумашева айым кайрылыш керек эле. Анан экөө мындай келише албаган сумманы кимге канча карыз, кимге канча берген, аны сот аныктап туруп чечим чыгарыш керек эле. Туура. Бирок бул жерде болсо кылмыш деп
адамды камаганга чейин барганы бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп жаткан өзүбүз эле колдоп берген конституцияга каршы келет, жазык процессуалдык кодекстерге каршы келет. Замир, кечиресиң. Анан Замир, бир мүнөт мен сени кичине перебивать этип коеюн. Мына мындай болуп атат да. Бул Свердлов райондук соту бул ишти уже өзүнүн производствосуна Свердлов роудысынан алып атат. Свердлов роудысында, Свердловский роудыда башка роудыларда мен дайыма айтып жүрөм. Гражданско правовые отношения болгон жерди кылмыш ишин козгобогула, камабагыла. Ал деген ал үчүн мыйзам атайын көрсөтүлгөн граждандыкты. Мына, например, дагы бир иш бар да, мына Свердловский райондук сотто дагы бир иш бар. Ушундай, дагы эле ушундай. Ошон үчүн ошол жактан кетип аткан, ошо Свердлов район сотунан кетип атат. Ошону прокурор көзөмөлдөөнүн ордуна, прокурор көзөмөлдөп, бул гражданский иш экен деп, болбойт буну козгогон деген ордуна алып туруп согласие берди, анан Свердлов район соту. А сот вообще чудо кылды да. Кечирип кой, Замир, кичине айтып коюп эметип койдум. жок. Туура эле анан бул жерде жалпысынан иш боюнча жабырлануучу тарап 17 расписканы көрсөтүп жатат. Чындыгында негизи илгертен карыз алып жүргөн экен, ошол процентке акча алып 30дан ашык расписка бар экен, адашпасам. Бирок иш боюнча 17 эле расписка өтөт, тил кат. Анан мына 19 ноябрь 2019 жылдан баштап $22.000 берген дейт башында. Бирок ошол аудио запись бар, экөөнүн сүйлөшкөнү, төртөөнүн сүйлөшкөнү тагыраагы. Аида Исакованын күйөөсү, ошол Дамира Жумашева жана кызы болуп. Ал жерде айтып жатат, акча алганда мисалы $20.000 бергенде процентин кошуп 22.000 деп көрсөтчүм. Анан 4 жумага бөлүп койчум дейт да. Мисалы 19 ноябрда 2019 жылы $20.000 акча берет, үстүнө $2.000 процентин кошот. Аны 4 жумага бөлөт дагы, жума сайын ошондо 5.500дөн төлөп туруш керек. Анан бул Аида Исакова төлөйт кээ бирки жумаларда төлөй албай калат. Ал төлөй албай калганы кийинки распискага өтүп кетет да, жаңы распискага. Мына ошентип 17 расписка бүгүнкү күндө көрсөтүлүп жатат. Анын ичинен ошол чындыгында основной берген суммасы бул 13,5 миллион болгон жок да. Анан арасынан берген да бар да, кайтарып берген дагы. Кайтарып берген распис. Кайтарып берген акча эсептелбейт. Кайтарып берген акчаны Дамира Жумашева мойнуна албай жатат. Распискада көрсөтүлүп жатат. Мына сумма кайтарылып берди деп. Анан башка күбө дагы келип айтып атат. Мен да процентке бул аял акча берерин билем, Дордойду кыдырып, проходторду процентке акча беребиз деп өзөкө жүрчү. Ошо өзү да айтып атат. Ооба, мен процентке акча берем, мен Аида Исаковадан бөлөк дагы клиенттерим бар депчи. Анан ошол берген акчаларды мойнуна албай жатат, распискада турганына карабастанчы. Эгер ошол кайтарып берген акчаларды чыгарып салып, чисто канча бүгүн карыз калды процент менен кошуп эсептегенде 13 миллион эмес, 7,5 миллион калып атат да. А сот болсо 13,5 миллион карыз деп өкүм чыгарып атат. Ошондуктан башында айтып кеткендей эле, бул жерде жарандык тартипте каралуучу иш да. Эки тарап кимиси канчасын мойнуна алат, кимиси канчасын мойнуна албайт, аны соттук тартипте далилдеп туруп, анан соттун чечими чыкса, ошол соттун чечимин аткарыш керек жаранчы. А бирок бул жерде репрессияга барып, мындай өзүнчө бир чоң кысым көрсөтүп, 6 баласы бар аялга ушинтип камап салганы эң туура эмес бир көрүнүш болуп жатат. Замир, жанагы эмени айтсаң, могу камалган өзүнүн негизи приговор чыккандан кийин биякта ошону айта кетейин. Мен азыр айта кетейин. Приговор чыкканда именно на меру наказания, на приговор. Биякта уголовный кодекс иштейт. Бирок на исполнение келгенде, когда уже өкүм чыкканда исполнение келгенде, то биякта уже кодекс материнства, детства, защиты детства деген бар. Ошолор иштеш керек. Ошонун негизинде до совершеннолетия ребенка не брать деген бир ошондой бир мыйзамыбыз бар.
уголовный Туура, туура. Эми биринчиден мен айтып кеттим, бул жерде кылмыш эмес, бул жерде жарандык тартипте каралуучу до арыз угулуп жатабы? До арыз тартибинде каралуучу маселе бул бир. Экинчиси, өкүм чыгарып атат сот. Макул, өкүм чыгарып күнөөлүү деп таап атат, аны жогорку турган сот дагы карайт. Эми өкүм чыкканда сразу камап жибербеш керек эле, себеби жазык процессуалдык кодекстин 303 беренесинде айтылат. Эгерде соттун өндүрүшүнө иш келип түшкөндөн баштап айыпталуучуга карата эң көп дегенде бир жылдын ичинде үй камагын колдонсо болот деп. Топ-туура. Бул аялга карата, Аида Исаковага карата 1 жыл 10 ай аралыгында, 1 жыл 10 ай аралыгында үй камагы колдонулган. Туура. Мыйзам жол бербейт мындан ары колдонгонго деп туруп, ошол 10 ай кечиксе дагы сот аны өлкөдөн чыгарып кетпөө жөнүндө кол кат алууга өзгөртөт. Анан өкүм чыкканга чейин ошол кол кат менен жүрөт. Өлкөдөн чыгып кетпейм депчи. Аны өкүмдү судья чыгарып туруп эле күчүнө кире электе сразу СИЗОго жапканы ушул мен айтып кеткен статьяга каршы келет. Себеби өкүм күчүнө кирмейинче үй камагын же СИЗО камоону колдонсо болбойт эле. Себеби буга чейин 1 жылдык мөөнөттү колдонуп бүткөн да сотчу ага карата, ал кишиге карата. Ушул жагынан туура эмес. Мындай биздин аудиторияга бир түшүндүрүп кетели, кечиресиң азыр. Түшүндүрүп кетиңиз. Мыйзам негизинде айтып атасың да, мыйзамды. Мындайда өкүм чыккандан кийин Бишкек шаардык соту ишти карамайын, өкүм күчүнө кирмейин кармай турган укугу да жок болчу. Анткени бул Аида 1 жыл 10 ай үй камак астында жүргөн. Ошондуктан бул деген Бишкек гана шаардык сот ала алат болчу. Туура айтып атамбыз эми? Туптуура. Да. Анан экинчи маселе, дагы бир маселе, мындай бул жерде бул Аида Исакова айым мурда соттолгон эмес. 6 баласы болуп атат. Эң улуусу 14 жашта, эң кичүүсү 3 жашта. Мындайча айтканда эмчек эме аткан бала да азыркы күндө 8 айлык боюнда бар. Ушунун баарын эске алып, мына бизде өтө кооптуу кылмышкерлер деле эркиндикте жүрбөйбү, камалбай элечи. Ушунун баарын эске алып, судья өтө эле туура эмес чечим кабыл алып койтат. Мунун баарын эске алыш керек эле. Сразу эле СИЗОго камап салатат, анан кийин жанагы срок берип салатат. Туура эмес деген себеби мыйзамда дагы башка түрлөр бар да, мисалы шарттуу түрдө айыптуу деп таап камакка алса болот. Замет, сен пока сүйлө эмете бер, өзүң эфир жүргүзө бер, мен азыр бир жака. Эми бул жерде баягы пробация деген түшүнүк бар азыркы күндөгү мыйзамга ылайык. Бул деген мисалы 5 жылга соттосо деле аны реально камап салбайт. Бир мындай испытательный срок берет да, 1 жыл, 3 жыл. Өзүн жакшы алып жүрсө, жанагы пробациядагы шарттуу түрдөгү камоодагы жокко чыгат. Бирок аны да колдонгон жок. Анан кийин баягы эң кичинекей баласы 14кө чыкканга чейин өкүм аткарылбайт. Мындайча айтканда жылдырылат мөөнөтү. Анан эң кичинекей баласы 14кө чыккандан кийин ошол камак түрүндөгү өкүм чыкса, ошол аткарылат деген эрежелер дагы бар да, бирок аны дагы колдонгон эмес, судья тилекке каршы. Эми биз мына шаардык сотко кайрылдык. Шаардык сот 2 февралда бул ишти карайт. Анан биз ойлойбуз 3 головы лучше, чем 1 голова. Ал жерде 3 судья отурат. Андай калыстык менен карап берет деген ойдобуз. Просто урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, айлабыз кетти. Мына Замир да, мен да уже мындайча айтканда чуркап жүрөбүз. Сотторго мыйзамды көрсөтүп атабыз. Мыйзамда момда айтылган, момда кылыш керек десе, биякта биз мыйзамбыз деп туруп, билгенин кылып атат. Мына бир факт ушул. Ушундай фактылар ар бир сотто, ар бир РОВДда ушундай соттор, ушундай иштер көп болуп атат. Граждандык иштерди, уголовный иш кылып туруп эле эптеп эле камап атат. Ошондо суроо жаралып атат. Урматтуу милициялар, урматтуу төргөчүлөр. Орустарда коллекторский деп коет. Акча выбивать эткендерди коллекторская фирма деп коет. Бүгүнкү күнү РОВДлар бар эле
коллекторский фирма болып қалды ғой. Эмне Ооба. гражданский кодекс, эмне кереги бар анда? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мына ушундай беспределдерди айтып атсак, бизди душман кылып атат да. Биз элдин көйгөйүн үчүн чуркап жүрөбүз. Эл үчүн деп чуркап жүрөбүз. Ошол жерде алардын алардын проблемаларын чечели деп жүрөбүз. А бизди враг кылып атат. Кайдагы течеде эмелерди уже роликтерди биз жөнүндө чыгарып атат. Биз акыйкаттыкты гана тиле сурап атабыз. Замир дагы айта турган сөздөрүң барбы? Эми айта турган деле көп сөз жок бул жерде. Кыска нуска айтылды деп ойлойм. Ну, все тогда. Сен иш боюнча тогда мен дальше Ооба. просто законду билбейсиз да дейт. Рахмат, законду Гүлнара Каримова. Сизлер билиңиз, биз билбей калалы. Ийгилик. Макул, жакшы Всё. бериңиз Канат байке. Ладно, давай, рахмат алтыным. Хоп. Мына урматтуу достор, ушундай нерселерди айла жоктугунан. Ошондо айтат элем. Урматтуу депутаттар, силер кайдагы бир популизм менен заниматься этпейчи. Течерде сен кыргызча жооп бергиле, Эмиратта жүрөсүңөр, эс алып жүрөсүңөр, ошону бир популистический бир сөздөрүңөр токтотупчу. Ушундай могу жерде мыйзам аккредитование деген ошолор бар да, ошол мыйзамдарга ушундайларды жасап туруп, жазып, киргизип ошол мыйзамга. Анан кийин ошол жерде негизи частный лицолор толугу менен процентке акча бергенде мыйзам негизинде запрет кылбасаңар, бүгүнкү күнү кайсы базарда болбосун, Ош базарда болобу, Кара суу базарында болобу, Дордой базарда болобу, кайсы базарда болбосун, ушундай процент берип, анан проценттин үстүнө процент берип атып, ушундай бир балеге алып келип атат да. Ушундай канча эл сыздап үйүнөн да, мүлкүнөн да арганда. Анткени тигилердин процент бергендерин, элдердин акчалары толтура, ошонун негизи менен бири-бирин монталып эле соттордо болобу, төргөчүлөрдө болобу сатып алат. Негизи бул мыйзамды тез арада карабаса, жакын арада биз Дордой базарда канча деген эмелер. Мына ушундай азабынан, ушундай фирмаларда, финансовый пирамидаларда бүт баруучулардын айынан. Ушул финансовый пирамидалар боюнча, ушул под процент берген акчалар боюнча, могу жерде долевой участие деп туруп саткан үйлөр боюнча, ошондой нерселер боюнча мыйзамды өздөштүрбөсөңөр, мына депутаттар, эмне кыласыңар деди популистический, мына силерге биз берип атабыз. Мына ушуну карап көргүлөр. Мына деп туруп берип атабыз. Силер ошондо мындай ошону кичине иштесеңер болот. Негизи депутат, жогорку кеңештин депутаты өзүнүн түпкү максаты бул деген мыйзам чыгаруу. А силер мыйзам чыгаргандын ордуна силер деген прокурор болдуңар. Ол турап ошол жакта сен эмне кылдың, сен мынча акча алдың. Балекет кылсын силер мыйзам менен, монтуп любой министрим болобу, жакшы мыйзамдар чыгат, ошону менен барып кокодон алсаңар болот. А силер ошол кокодон алгандын ордуна кайда бир популизм менен заниматься. Мына ушул эфир менен пайдаланып туруп, Садыр Нуркожоевич, мына бериңизчи ушундай задание бериңиз. Ошол мыйзамдарды карап чыксын. Балким администрация президента жогорку кеңешке алып кирет ошондой эмени. Ушундай нерселерден кутулбасак, мына ушундай бул акылга сыйбай турган нерсе да. Кудай урбады, ошол курсагында 8 айлык баласы бар неме, эртең күнү баласы ошол жерде төрөлүп калса, же бирдеме болуп калса, ким жооп берет ошол балага? Айтсаңар, ким жооп берет ошонго? Азыр мындайча айтканда, энесин камакка алдыңар, бирок энеси камакта жатып туруп, азыр баласы төрөсө, баласы бул отдельный адам. Уже баласын соттоп атасыңар да силер. Баласын соттоп атасың. Кудайдан корксоңор болобайт.
алия процент албаш керек, төлөгөнгө көз жетпесе. Ошол в том-то и дело, процентке кичинекей сумманы алат, эми төлөөбүз ошонун колу жетет. Анан кийин соода саттыкта кандай болот да. Соода саттыкта ошондой болсо, мына ушундай. Анан кийин проценттин үстүнө эле процент эметип алып туруп эле мына ушундай балеге 13 миллион, монча миллионго түшүп калат деп. Бул туура эмес. Мына могу жерде азыр Алия сиз айтып атасыз, өкүнүчтүү 6 балалуу эне жардам сурап садан огучу эфир кылса жакшы болмок дейт. Кантип эфир кылат? Түрмөдө жатат. СИЗОдо жатат. Кантип эфир кылат? Жооп берсеңиз. Мына биз мына азыр эметебиз. 2-февралда эми Бишкек шаардык сотту көрөлү. Эми Бишкек шаардык сот эмне дейт, ошону да көрөлү. Мына, например, ошол эле тигил эмелер, процент берген аялдар. Алар дагы кээ блогерлерге, эми блогерлер тим эле катуу кетип атат да, бирок иштин жагдайларын биз көрдүк да. Иштин жагдайларын негизинде айтып атабыз да. Азыр катып калып атасыз дейт. Эми ушундай болотса керек. Ушундай нерселер өтө эле көп болуп кетти биздин эмебизде. Эми Жумалиев, Дилмурат Салимов, Жумалиевдер Кочкор ата базарды басып алган, эч кандай чара жок 20-жыл. Эми бул Жумалиевдер жөнүндө уже сүйлөгүм да келбей калды. Эч ким колунан келбейт экен. Сөзүн ачы. Эч кимдин колунан Жумалиевди ордуна кое турган Роза Амановдун колунан келе турган иш. Мына эптеп атып бир баласы чыкты. Эми эжи калды өзү, Динара калды, Дамира калды. Азыр ошондагы чыгат го десек, эми тим эле акчанын түйүнө жетпейт эч качан эл. Эч качан жетпейт. Мына ошону менен эми аларды эч ким уже колунан келбейт экен. Биздин чоңдор Роза Аманова да берет десе, барып анын айтканын жасап берет экен. Тиякта Жумалиевдин акчасы көп деп айтып чыкты. Эми билбейм эми. Билгем эч ким колуна, эч ким духу да жетпейт экен Жумалиевдерди ордуна койгон. Эмне кылалы? Духу жетпегендер. Ошол болот атпайбы? Мына Адил Мусакунов ошону айтып атасыңар. 17 миң сом үчүн ушундай нерселер көп болот атпайбы? Өтө көп болот атат. Өтө көп болот. Рахмат. Мына ушундайлар өтө көп болот атат. Ошо Гүлнара Каримова баланын ден соолугуна ким жооп берет дейт. Ошо ким жооп берет? Ошо бала Кудай сактасын, ошо баланы аман эсен көз жарып алсын, ошо келин. Аман эсен көз жарып алсын. Бирок бул граждандык ишти уголовный ишти алып туруп, барып туруп, каматып, вообще как это возможно? Кудай урбадыбы? Да, биздин айтып атпайбы, биздин кээ бир эмелерге бул боюнча блогерлер чыгып алып тим эле укмуш уруп атат. Ай, бул андай эмес, мындай албас деп. Мындай туура эмес деп ойлойм да, биздин дагы. 6 баласы туура Салима Медерова, 6 баласы калды. Азыр 6 баласын эптеп күйөөсү карап атат. Тиякта кичинекей баласы, эң кичинекей 3 экен, анысы деле ыйлап атат да. Но другого выхода нету. Именно бесит то, что у нас в нашем Кыргызстане предусмотрены гражданский кодекс, гражданские права, есть уголовные права, есть гражданские права. На основании гражданского права создан гражданский кодекс. В гражданском кодексе есть свои договорные отношения, то-то, то-то. И эти договорные отношения относятся к гражданскому кодексу. Но если даже взять вопрос о том, что неправильно дали, столько-то остались должны, то это все рассматривается в гражданском судопроизводстве. Это не рассматривается в уголовном судопроизводстве, это рассматривается чисто в гражданском судопроизводстве. Но наши
районный отдел внутренних дел из гражданского судопроизводства делают уголовное судопроизводство, сажают направо-налево. Я сейчас большей части уверен, я уже не говорю о наших заключенных, которые сидят, я уже о них не говорю, они и так сидят без состава преступления. Но в СИЗО, ну, человек 300, можно сказать, 200-300 человек сидят или в тюрьму уже, в колонии отправлены, сидят именно за гражданское судопроизводство, им сделали срок. И быстренько подтягивать на мошенничество. Все поражаясь. Назарле, ассаламу алейкум, должен. Вот так вот. Вот Денис Инаята, вот в том-то и дело. Дело касается именно ростовщицкой деятельности. И когда адвокаты, мы сейчас во второй инстанции вступили, когда мы изучили это дело, мы просто были шокированы. Вот, ну, сколько мы видели. Я уже 23-й год в адвокатуре, да. Вот. Замир тоже один из опытнейших адвокатов. Мы когда дело изучили, мы просто были в шоке. С 6 детьми, 8-месячный ребенок внутри матери. И гражданское судопроизводство, ростовщицкая деятельность. Судья говорит, не было там никакого ростовщичества. Это долги они избегали, и это мошенничество, признают по мошенничеству. Судья должен был изначально, есть даже РОВД, прокуратура, а РОВД и прокуратура даже говорить не хочется. А говорить о них даже не хочется. Просто взяли вот так. Судья тоже должен был сказать, что здесь гражданско-правовые отношения вернуть назад. Улан Телтаев, улан атайдын ишемне алып баратат. Атайдын ишине кошулду дагы эмелер. Дагы беренелер кошулду. Аякта вообще күлкүм келе турган. Гүлнара Карим, правильно, соттор менен попробуй поспорь. Кээ сотторду көрөсүң, Кудай урбады, кээ соттор күлкүм келет. Мен сенден бул соттон мен билимим өтөрөк. Практикам өтөрөк. Ал мен билем деп туруп монткени вообще күлкүм келет да. Ира Шамбетова, эгер мыйзамсыз камаса эртең күнү жооп берчү адам болобу дейт. Ушуну жооп берчү адам именно соттун башкармалыгы, прокурордун генеральный ошол жактагылардыкы, андан өйдөрөөк министр внутренних дел, андан тышкары өз президент, алар ушундай кадамга бардырыш керек. Азыр эмне? Азыр соттор нотариус болуп калган, күлкүм келет. А бір барып тұрып, ондай, могу иште мындай экен, бул иш мындай экен десең, жок, кандай эмес деп, кайра тим эле акыл үйрөтүп баштаганда жыганын кашайбаган кашайт го. Акыйкаттык жок болуп калды дейт. Согласен, акыйкаттык жок. Мына азыр баарыбызды көрүп атабыз. Мына акыйкаттык жок. 26 эме менен вообще кошмар болуп калды. Гүлнара Каримова, кечиресиз, мен жана сиз туура эмес түшүнүп алган, законду просто билбейбиз деп. Законду билбесеңер, мына адвокаттар бар, кимде тыйын тыпыры жок болсо, мына, например, мен частно практикующий адвокатмын. Тиякта кимде тыйын эмес жок болсо, ГЮПА деген бар, ГГЮПА, государственная гарантированная государственная юридическая помощь, ошол жака барсаңар болот. Айла жок болуп атат. Эмне кылганыбызды билбейбиз. Мына могу жерде чүйдүн төргөчүсү олтурат. Мына мен айтып кетет элем. Ушу чүйдүн УВДсы реально иштеп атат да. Чүйдүн УВДсынын төргөчүлөрүнө просто баа берем да. Граждандык ишти өл процедурада калбайт да. Ал эми кимдики мына көрүп атам да. Эмеси бар. Молодцы, мен просто буларга ыраазымын. Но биякта Бишкек шаарынын ичиндеги райондук сот, райондук отдел, внутренний делдин төргөлөрү Кудай то аман болду. Деги канча жолу айтылат, граждандык ишти, кашан эле келип тамганчы. Гражданский иштерди карабагыла. Эми эфир менен пайдаланып, урматтуу пресса,
урматтуу пресса, четверг күнү бизде ушул иш боюнча процесс болот. Бишкек шаардык сотто. Ошо пресса келип бергилечи ошол жака. Ошону өзүңөр көргүлөчү. Ошону көрсөңөр ошол эмени. Сураныч келип бергилечи. Бирок силер келсеңер, мен 100% билем. Тигиз тарана сразу келбей койот. Дагы бир причина тап. Мына баягы бир процесс болду. Уже алар качып атышат да, келбей атышат да. Причина издеп келиптир. Биз деген Ошко жалап кеттик деп туруп, мындай кагаз өтүнүч киргизип коюптур, келбей койду. Адвокат да келген жок, өзү да келген жок. Ошол эле күнү барып туруп, биз кетип сот бүткөндөн кийин барып туруп, ошол жака барып туруп сотторго тимле. Мен деген ошол жакта жүрөм да, мен көрдүм да аларды. Ошол жерде сотторго кыйкырып жүргөнүн. Фамилия судьи. Я сейчас не взял, сейчас надо было у Замира спросить. Давайте, может, Замиру сейчас. Так. Рамиля Измайлова. Вот она тоже просит добавить ее. Так, добавление идет. У Рамили тоже такое дело есть. Biz мыйзам орнойт десек, мыйзам орномок тургут. Наоборот, мыйзам еще хуже болуп атат го. Күндөн күнгө тимде азапта азап. Эфир тунук эмес дейт, нормально. Отклонение прямой эфир дейт. Ошол ушундай урматтуу достор, мына ушул 4-күнү Бишкек шаардык сотто сот болот бул ген боюнча. Келип карап көрүңүздөр. Бишкек шаардык сот акыйкаттуу чечимге барабы же барбайбы, ошону да көрөлү. Бирок ушундай айла жок. Эми мына ар бир ишти ушинтип айтышка туура келип атат. Айла жоктун кесепети. Мына Садыр Нуркожоевич просто айла жоктун кесепети. Мына 26-8 кишиден кармалды. Ой, Садыр Нуркожоевич, мен чакырыңызчы, мен сизге ар бир эпизод менен далилдеп берем. Ой, айтып берейин деген. Момундай иштер толтура демелечи, толтура. Ой, тимле монтип тимле спорт болуп кетти го мындай иштер. День Шинаят, Канат Байки, если судьи вас видят адвокатом, то они это дело политизируют. Но я вам так скажу, адвокат — это моя профессиональная деятельность. Я адвокат. Политика. Я хочу стать политиком. Можно сказать, я уже политик. А для чего? Для того, чтобы все-таки через политические взгляды установить верховенство права. А вот то, что за мной следят, ну это вообще беспредел. Уважаемые сотрудники, ну и их руководители, и ребята, конторские ребята с САПРах прекрасно меня знают. Я всегда готов к разговору. Десятка. Что за мной следить? Я каждый день в этой кофейне сижу. Зачем на меня деньги тратить? А если Улан Иним, министр внутренних дел, если ты ищешь что-то против меня, ну ищи, ну а что делать мне? Ищи. То, что ваши сотрудники к моим клиентам ходят, я знаю. То, что вы там ищете за мной, что-то ищете, Улан, да ради бога, я знаю. Делай. Я на личное не перехожу, Улан. Я на личное не перехожу. Я говорю о твоей работе. И заявление я написал по твоей работе. На личное я не переходил.
А здесь, получается, ты на личное переходишь. Улан, ты был другим. Ты был другим. Останься тем, которым ты был. Не стой. Были и другие министры внутренних дел. Были и другие министры внутренних дел, которые вот так вот показывали, вот такие вещи делали. Сейчас они очень сильно об этом жалеют. Не стоит, Улан. Мы все люди, Кыргызстан маленький, мы все равно где-то за чаем встретимся. Понимаешь? Не стоит. Не ищи врагов. Зачем? Смысл? Я-то плохой враг потом буду. Понимаешь? Ты же прекрасно знаешь мое прошлое. Ну, ушундайлы болуп калды. Вот Рамиля, ты отказалась в этот, но здесь ты хорошо написал. Да, сколько таких чисто гражданских правоотношений, смотрю на это, идут в уголовном, возбуждается по мошенничеству. Очень право. Вот практически из всех дел, которые существуют по мошенничеству, практически 70% дел это гражданское судопроизводство. Гражданское судопроизводство. А гражданское судопроизводство они делают уголовным судопроизводством, возбуждают по мошенничеству, потом говорят, ущерб большой, и их все тарят. Зачем? Не могу понять. Для чего? Просто единственное, Садыр Нургожевич, бир нерсени түшүнсөңүз. Монда кошоматчылар, силердин тегеректе болгон кошоматчылар. Булар өз иштерин бүтүрүп атат. Мен просто көп иштерди айтпай эле коеюн. Өз иштерин бүтүрүшөт. Анан кийин ошол иштер менен бүтүрүп тууган урук туугандарга ушинтип алып туруп эле команда беришет милицияларга. Анан алар ишти козгойт. Граждандык иштер болгон. Аягы жүрүп алар жаманаттуу болбойт. Аягы жүрүп сиз жаманаттуу болосуз. Ошону кашап эле келдим. Мына качандан бери айтып келатам. Ай, тегерек четиңизди тазалаңыз. Тети кайда бир тети жердин бүтүндөй болгон тети блин Наполеонду мына Бекзатыңар чыкты го. Пиктеп. Кошмар да. Неужели Садыр Нургожевич көрбөй атасыз? Кандай жаш жигиттер турат ай Садыр Нургожевич. Мына жаныңарда Насирдин Исановдун баласы бар. Ошол молодец. Мен ошонун мындай выступленияларын, эмелерин көрүп атам. Ушундайларды алып келет. А тети бакыт МТСин барып, МТСин жасасынчы барып. Тракторларын отолдурсунчу. Кайдагы ошол тимеле кыйын. Бияктан туруп алып, тетиге негизи кичинекей бойлуулардан сак болуш керек да, мытыйгандардан. Туруп алып акыл үйрөткөндө кантейин бир арт планетадан келген бир гуманоиддей болуп. Ушуну менен баарын бүтүрөлү, урматтуу достор. Рахмат. Бардыгыңарга чоң рахмат. Эфирди бөлүшүп коюңуздар. Айла жок. Ушинтип эми ар бир ишти, акыйкаты жок иштердин бардыгын ушинтип прямой эфирге чыгарып жүргөм, чыгарам и дальше чыгара берем. Ушуну менен баарыңар аман эсен болгула, баарыңарга бейпил түн. Кыргызстан алга.